Обончу жана аткаруучу композитор Зайырбек Султанов көзү тирүү болгондо быйыл 75 жашка толмок. Кайталангыс музыкалык талант ээси 50 жылдан ашуун өмүрүн маданият музыка тармагына арнаган. Өз ишине берилген тактыгы, таланты менен өзгөлөргө үлгү болгон. Biz ағайын қолында оқыдық, мектепте аға жаңа бүтіп келгенде қышырған жігіт еле, ошондо бізді оқытқаны ошо музыкадан сабақ беріп, ошол андан кейін біз бүтіп кеттік, біз оқушылар бүтіп келген кайрелеп чогуу иштешип калып, чыгармачылыкта чогуу жүрдүк. Мен Ленинде иштеп жүргөндө агай бир оғын жазыптыр, мына алтын бешик бала бакчасында оғын жазып, ошого текст керек деп туруп, мен анда баягында эмем жок, бирок жазып берейин деп ошо жазып берип, мен экөөбүз ошо эмес калды. Андан бери да 3 турларым ошол агай музыка жазды. Агай кандай агайдын өзгөчөлүгү иштерман, баягы досторго дагы, шакирттерине дагы бүтүндөй баягы өзүнүн жүрөгүнө арнаган, ушунчалык баягындай жөнөкөй, мындай айтканда Аскар агай досу Ражабалиев агай айткандай баягы кумурсканды капа кылбаган, ушунчалык жөнөкөй жакшынакай мүнөзү бар адам эле. Баткенчи өлкөмүндө белгилүү болгон таланттуу музыка мугалими Зайырбек Султанов элдик композитор, обончу жана өзгөчө аккордеонду жакшы ойногон музыкант болгон. Эми Зайырбек Султанов дегенде биз Өрүкзардагы өзгөчө инсан деп билебиз, сезебиз, туябыз, угабыз, укканбыз. Зайырбек Султанов бул киши Залкар Ырысбай Абдыкадыров менен замандаш болуп, ошол эле баягы Токон Эшбаев, ошол эле Асангалы Керимбаев, Жолдошбек Мамажановдор не деген кыргыздын залкарлары менен бир учурда төрөлүп, Баткен үчүн аябай билинбей ат көтөргүс эмгек кылган инсан деп мен сезем да. Биз эми жашыбыздан ал кишини көрүп калдык, бирге жүрдүк, көп батасын алдык, колунан чай иштик дегендей. Акыры өмүрүнүн акырында да атайын келип туруп ал киши менен баарлашып, сүйлөшүп калдык. Жибектей созулган коёбузунан чөп албаган ушунчалык момун, анан кийин чыныгы адамдын, мындай айтканда айкөлү адамдын бир ушундай назик эле да. Улуу инсан өз өмүрүндө көптөгөн шакирттерди тарбиялап, талантын таптап чыгарууга жетишкен. Алсак Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген, Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Апаз Жайнаков, Алия Жамантаева, Мамажан Козубаев жана башка бир топ талант ээлери. Зайырбек Султанович ушул Баткенде музыкантмын деген баягы чармачыл өнөр адамдары бардыгы Зайырбек аганын шакирти да. Себеби мына биздин курактагы балдар, биз бардыгыбыз Зайырбек Султановдун колунан чыкканбыз. Ал киши бизди окуткан музыкалык мектепте, андан кийин жогорку окуу жайларга алып барып окууга тапшырткан. Андан кайра келип ушул Баткенде, Баткен районунун, Баткен шаарынын маданиятын өнүктүрүүдө, маданият баягы иш-чараларда өтө ошол агай биздин устазыбыз катары башында туруп, биз ушул кантип концерт өткөрөт, кантип концертке чыкканда кантип туруш керек, кандай ырдаш керек, ырдап атканда ушул образ менен ырдап, ошол 3 куплеттерди ошол элге мындай чын жүрөгүнөн ырда деп ушинтип айтып бизди өстүргөн. Жумушунда тубаса талантына адамдык бийик сапаты төп келген маркум Зайырбек Султанов үй бүлөдө да мээримдүү жолдош, камкор ата болгон. Жубайы Асем Султанова экөө 2 уул 2 кызга татыктуу тарбия беришкен. Ата кесибин уулдары да улантып, учурда маданият тармагында эмгектенип келишет. Эмнедебиз кыргыз журтунда ошол атамдын экинчи өмүрү кайрадан уланып отурат. Анткени бүгүн анын көптөгөн 150ден ашык обондору жараткан болчу. Ошол обондору кайра жаралып, элге астына ырдалып, тартууланып келе жатат. Үй бүлөдө атам бизде эң жакшы, эч бир урушпаган, өзүнүн жакшы тарбиясын берип кетти. Бардыгыбызды окутуп, жайлап, өз күч аракетин берип, бизге жакшы тарбия калтырды. Бул кишинин сапаты эң жөнөкөйлүгү. Көчөдө кетип аткан жаш балдарга дагы мээримин салып,
балдарым деп, кандайсыңар деп, ошентип ушу балдарга дагы ошо саламын берип кеткениби. Зайырбек Султановду эмгек жолундагы санаалаштары, кесиптештери жөнөкөйлүк, сезимтал, кичипейил сапаттары менен эскерет. Ал бир гана музыка менен чектелбестен шахматты да мыкты ойноп, Баткен шаарынын шахмат федерациясынын башчысы катарында таанымал болгон. Маркум Зайырбек Султанов Баткен шаарынын гимнинен тарта элге кеңири таралган обондору, патриоттук, балдар үчүн жана лирикалык сүйүү ырларынын автору. Бүгүнкү күндө кыргыз эстрада жылдыздары агайдын ырларына кайрадан өмүр берип жаңыртып ырдап жүрүшөт. Бұл албетте Баткен жергесінде алғашқылардан шыққан композиторлардың бірі. Ағайыбыздың ырлары менен чоң ойдық. Ағайыбыздың ырларыны ошол биздин театрдын башы болгон, көчү болгон ушул театрда иштеп, ушул театрдан ырдап ошол ырларды дагы элге тартууланып келе жатат. Зайырбек Султанов 1949 жылы 5 февралда Баткен районуна караштуу Аксай айыл аймагынын Капчыгай айылында туулган. Анын эмгек жолу Баткен райондук музыкалык мектебинде мугалимдик кесипти аркылоо менен башталып, жетекчилик кызматтарга чейин жеткен. Агай өтө жакшы киши эле, чыныгы педагог эле, жүрөгү таза, ушунча эл үчүн, жер үчүн күйгөн, бирок бир алга аттең деген жери ушул сыйлык албай калганы, мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлүп атты, бирок ошого алынбай калганы ушул мени өкүндүрөт да. Театрда да чогуу иштеп калдык. Агай бир жөнөкөй бир чалкып жаткан океан эле да. Ушул Баткенге мен ойлойм, ушул муза ушул мектебин ачып кетти депчи. Обончунун 75 жылдыгынын алкагында эскерүү маданий кечеси тиешелүү жетекчилердин, алыс жакындан келген кесиптеш санаалаштары, уул кыз жакындарынын катышуусунда белгиленип, агайдын обонуна таандык ырлар жаңырды. Урматтуу бүгүнкү иш-чарага келген коноктор, көрүүчүлөр, ыр ышкыбоздору, мен бүгүн жакшы маанайда агайдын жараткан ырларын угуп, дагы бир өзүңүздөрдүн күнүмдүк турмуштан алыс болуп, жакшы маанайда концертте катышасыздар деп үмүттөнөмүн. Баарыбызда тынчтык болсун, жакшылык болсун. Дагы бир айтып кетейин, дайым биздин Баткендин элине баатыр деп келишеттер. Баатырлардын арасында ушундай агайдай улуу таланттарыбыз да бар. Баткенде баатырлар менен кошо улуу таланттардын аты чыккан жер болсун, ошогон улуу кишилерибиз көп чыксын. Рахмат. О ағам биік жасқан ақтаңым, менен биік, менен иық асман. Асманым азыр арабызда сен болсоң, ақ емгенген ақтар илем ардайым. Ата апабыз өткеннен кейін, ата орнына ата, жеңген болса, апа орнына апа болып, тәрбиялап өстірген ал ағам ең кичинекей кичипейил, өзү жұмшақ, әрбір ошол айылдағы айыл ападағыларға кичипейил жөнөкөй адам болчу. Таланттуу композитор өмүрүн бүт музыка дүйнөсүнө арнап 150дөн ашуун обондуу ырларды жараткан. Тилекке каршы 2021 жылы 72 жашында дүйнөдөн кайткан. Бирок залкар таланттын көзү өтсө да эл үчүн калтырган эмгектеринен экинчи өмүрү уланууда. Агай жөнүндө айтып кетсем, агай ушунчалык аябай жөнөкөй, көңүлү ачык, бирөөгө катуу тийбеген, ушундай аябай мындай көңүлү назик, жакшы агай болчу да. Анан агайдан мен эмнелерди үйрөндүм. Агай дайыма Айгүл, сен талантың бар, үнүң бар, сен талыкпастан ырдашың керек. Эле мен ырымдан да бир ырдап көрчү деп, анан ошол бүгүн ошол кечесинде, эскерүү кечесинде ошол Садагам деген ырыны аткарамын. Эми азыркы учурда мен агайдан Багы болот Турбаева аттуу ырын ырдадым. Бул ыр тандап алганын себеби, бул ыр аябай биздин өзү түштүк колоритте жазылган ыр да. Агайдын ырлары эч кимге окшогон кайрыктары бар. Эми ар бир элдин өзүнчө кайрыгы болот. Мисалы үчүн нарындыктардын өзүнчө кайрыгы болот. Мен түшүнөм да, ушундай оштуктардын өзүнчө кайрыгы болот. Баткендиктердин өзүнчө кайрыктары болот да. Агайдын ырларында ошо баткендиктерге тиешелүү болгон кайрыктар бар үчүн мага аябай жагат да ырлары. Ошондуктан мен агайдын ырларын сүйүп ырдайм. Пермет Манасова, Жыргал Абдижалил уулу, жаңылыктар.